Бүгін Кыргыз-Тажик чегарасында тарыхый күн десек болот. Буга чейин делимитация иши толугу менен аяктап, эми демаркациялоо ишине старт берилди. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышты. Азыр биз турган бул жерде чегараны тосуу, зым тартуу иши жүрүүдө. Жалпысынан Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чектеш 400 километрден ашык аралыкта зым тартуу иштери жүрүүсү маалымдалды. Жолдош төрага чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасында ижелерлик жумуштарды баштоого даяр. Чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен облусунун жетекчилери, урматтуу президенттин Сооронбай тапшырмасынын негизинде мамлекетибизде Кыргызстан, Тажикстан делимитациялоо жумуштары бүтүлдү. Эми бүгүн 29 апрель 2025 жыл эки мамлекет ортосунда зым тартуу жумуштары жүргүзүлөт. Мамлекетибиз тарабынан финансылык, материалдык, адамдык ресурстардын баардыгы чектелди. Эми сиздер ушул жумуштарды ийгиликтүү, сапаттуу жана тез аранын ичинде бүтүрүшүңөрдү мен алдыңыздарга ташкыл иретинде коёмун. Даярсыңарбы? Так, жолдош чегарачылар, баштагыла. Директор.